Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Анда жакшынакай маанай менен бири-бирибизге гүл белек кылалы. Адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Азыр биз өтүлгөн теманы кайталайбыз. Балдар, бул сүрөт кайсы чыгармага таандык? Туура айтасыңар. Акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды деген жомоктон. Анда суроолорго көңүл бургула. Бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды? Ханга сакалдуу деп жана чоң деп эмнелерди алып барды? Бала өзүнүн кандай экендигин көрсөттү. Эми бул тамгаларга көңүл бургула. Бул тамгалардагы катылган сөздү, тамгаларды иреттүү жайгаштыруу менен таап алабыз. Аракеттенгиле балдар. Туура таптыңар балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз табышмактар. Сабагыбыздын максаты сөз байлыгы, сүйлөө кеби калыптанат, логикалык ой жүгүртүүгө аракеттенет, адептүү таза, сылык болууга үйрөнүшөт. Табышмактар ар түрдүү берилет. Сүрөттүү табышмактар, кроссворд түрүндөгү табышмактар, ыр түрүндөгү табышмактар, математикалык эсеп менен табышмактар жана дагы башка түрдүү деңгээлдеги табышмактар болуп бөлүнөт. Мен силерге балдар табышмак айтам, силер туура ойлонуп жооп берүүгө аракеттенгиле. Бул табышмактар деген сөзгө кайрадан кайрылалы. Бул сөздөн силер жаңы сөздөрдү таап чыккыла. Айтабыз, угабыз. Бул эмне? Сазда өскөн өсүмдүк кайсы? Сүттөн жасалган тамакты тапкыла. Сакалдуу адамга тиешелүү сөз жана жыттуу суюктук. Ыр түрүндөгү табышмакты уккула. Узун куйрук кызгылт жүн, шек алдырбай жойлогон, айбан туруп өтө куу, ал эмне ойлогун. Жазда эгип жерге өстүрүп алат, жесең да күндө эч танбас тамак. Бул математикалык табышмак балдар. Силер мында жемиштердин санын тапкыла. Балдар келип бүткөндө баарын койдук үстөлгө. Асан менен капарда 3 алмурут 6 алма. Кантип келген көтөрүп, касым койду 7 өрүк. Байкап турсак чынарды 9 банан чыгарды. Эсепте деп буларды, шайлап койсок уланды. Башын тырмап утуру, билбей койду ушуну. Бул сүрөттөн балдар силер биздин ден соолугубузга керектүү дары чөптөрдүн аттарын таап чыккыла. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакта баарыңар аракеттенүү менен абдан жакшы катыштыңар. Анда китебибиздин 140 бетиндеги тапшырмаларды уккула. Силер ыр түрүндөгү табышмактардын жоопторун сүрөт аркылуу чагылдырасыңар. Сабагыбыз ушу менен соңуна чыкты балдар. Саламатта калгыла.